Эзелге кыргыз тамгаларын үйрөнөм китебинин автору, физика математика илимдеринин кандидаты Салморбек Дейханов, көрнөктүү тилчи окумуштуу филология илимдеринин кандидаты профессор маркум Карбоз Дейхановдун уулу. Автор физик болсо да мыкты мугалимдерден билим алып, кыргыз элинин жазмаларын изилдеп, илимге кызыгуу атадан алган таасир экенин белгилеп, китептин таржымалуу тууралуу кеңири презентация жасады. Атам бүтүп кетти. Өтүп кеткенден көп китептер калды. Анан мону карап атып, могу китепти алдым. Ат, ет, ай, ей, ак, ек. Мына бир тамганы караңызчы. К деген тамга. Үчүн 3 знак болуп калды. Ар кандай. Үчөтө К. Катуу үнсүз менен кошулганда А билдирет, а жумшак менен Е билдирет. Экинчи знагы катуу менен И болуп калат, жумшак менен И болуп калат. Биздин бабаларыбыз 5-кылымдан 10-кылымга чейин кеңири колдонгон Орхон Енисей жазуулары бар деп айтылат. Бирок 1943-жылы кыргыз жазууларын изилдеп далилдеген орус окумуштууларынын илимий эмгегин ошол учурдагы кыргыз илимпоздору колдой албаган. 17-18 кылымдарда ушул Орхон Енисей суусунун боюндагы таш эстеликтерин чечмелеген Томсон, андан кийин Радловдун эмгегин улантып, Малов өзүнүн илимий эмгегин 43-жылы ушу Фрунзе шаарынын СССР Илимдер академиясынын филиалын алып келип, байыркы кыргыз жазуусу деген аталышында китебин сунуштаган. Анан ал жерде ошол мезгилде окумуштууларыбыз кандайдыр бир себептер менен Юдахин менен Батмановдун пикиринен чыга албай, жок бул жазуу кыргызга таандык эмес деп баш тартып коюшкан. Өкүнүчтүүсү ушунда, андан кийин 52-жылы Илимдер академиясынын Москва Ленинград бөлүмүнөн ошол эле эмгек Енисей түрк жазуулары деген аталыш менен чыгып кетет. Анан ошонун күндөн ушул күнгө чейин бул жазуу ошол түрктөрдүн жазуусу, орток жазуусу деген түшүнүк менен калыптанган. Аталган китептин жарык көрүшү өзгөчө филолог окумуштуулар тарабынан кыргыздын маданий турмушунда өзүбүздүн башатыбыз жөнүндө ой жүгүртүп, бир кездердеги ата бабалары жасап кеткен изге түшүп, аны илимий жактан терең изилдөө вазифасы катары бааланды. Алдыга барыш үчүн адегенде өзүңдүн тарыхыңды, ким экениңди, эмне кылганыңды, бул адамзат коомуна сенин ата бабаң эмне берген деген маселени так түшүнүп алсак, анан ошондо биз коомдо өзүбүздүн ордубузду тапкан болобуз. Мына ушул өңүттөн караганда, мына бүгүнкү күндө өтүп жаткан маселе өтө олуттуу маселе, өтө кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин келечегине мындай бир жакшы үрөөн себе турган маселелердин бири деп эсептейм. Мындан сырткары Салморбек Дейхановдун эзелги кыргыз тамгаларын үйрөнөм китеби кыргыз коомчулугу кечигип болсо да талдап изилдей турган маанилүү маселелердин бири катары бааланды. Баары бир Енисей алфавитине өтүшүбүз керек дегенде окумуштуулардын пикири бар. Негизи бардык дүйнөдөгү өзүн өзү сыйлаган элдердин алфавиттик системасы бар. Айталы армяндардыкы бар, грузиндердики бар дегендей, тетиги Балтика өлкөлөрүнүнкү бар. Баары бир биз ошол Енисей алфавитине өтүшүбүз керек жүрүп отуруп. Себеби ал биздин этномаданий коддорубуз, анын ар бир тамгасында биздин тарыхыбыз бар. Ал оңой эле үйрөнүлүп кетет. Бул иш-чара кыргыз элинин тарыхый жазма мурасын изилдөөгө, улуттук аң сезимди чыңдоого жана мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган маанилүү илимий маданий окуя катары бааланды. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.